Кадырман көрүүчү саламатсызбы? Аты жөнүм Айжан Нурманбетова, ал эми Супер ТВда ой жок 30 суроо долбоору. Эгер сиз мына ушул интервьюну азыр сыналгыдан көрүп, сиздин жумуштарыңыз бар болгон болсо, анда дароо ушул интервьюну биздин Супер ТВ YouTube каналына кирип, ал жактан дагы көрсөңүз болот. Ал эми бүгүнкү биз даярдаган ой жок 30 суроого таланттуу ырчы айым Айгерим Эшим жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кош келдиң. Айгерим, эң алгачкы суроом, Айгерим Эшим бул ким? Айгерим Эшим бул эң биринчи адам. Кандай адам? Өзүмдү жаман деп айта албайм. Жакшы адам. Ой жок 30 суроо долбоорун буга чейин биздин каналдан көрсөңүз керек. Форматын билесиз. Сизге мен ой жок анан дагы ыңгайсыз 30 суроо даярдап койгом. Анан болушунча суроолорго кыска нуска жооп бергенге аракет кылыңыз. Суроолор дагы кыска нуска. Аракет кылайын. Кечээ Айгерим Саматованын кыз узатуу тоюнда жүрдүңүз, анан өзүңүз качан? Өзүм кечээ дагы суроо берип кетишкен. Быйыл эмес, точно. Бирок келерки жылдары уже ойлонобуз буюрса. Жигитиңиз барбы? Жок, жигитим жок азыркы учурда. Жигиттер сизди карабай атабы же сиз жигиттерди карабай атабысызбы? Мен азыркы учурда күйөөгө тийишим керек, турмушка чыгышым керек деп ойлонуп жүргөн учурум эмес. Ойлорумда бир аз башка нерселер бар. Мен билем, тийбейби, уже келип калыптыр го, өтүп кетиптир го деп адамдар албетте жазат астына. Ошолорго жооп берип коеюн. Ал силердин оюңар. Заранее баштадым го. Мен оюм, мен азыркы учурда даяр эмесмин деп да айта албайм. Мен даярмын любой учурда, бирок өзүмдүн азыркы учурда тийчү эме жок, каалоом жок. Жалгыздыкты жакшы көрөсүзбү? Жалгыздыкты жакшы көрбөйм, бирок азыр мен ошондой мамилени каалабай атам окшойт. Болду. Жалгыздыкты жактырбайт экенсиз, андай мамилени каалабай эле экенсиз. Демек, азыркы учурда карьерага көңүл буруп атасыз. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ошентсе болот карьерага жана бир аз жумушта бошобой жатам. Эми негизи ушинтип айтып кое беребиз, бирок ар бир адам каалоосунан баягы эле. Кааласаң 1 минут болсо да табасың да. Балким буйрук? Балким буйрук. Негизи ошо жакшы айттыңыз, мен буйрук деген нерсеге аябай ишенем. Мисалы бир нерсени аябай жанталашып кылып атып анан тажап кетем го, тажап же болбосо бирдей ойлонуп коем да. Буну азыр ушунча кыйналып кылып атам. Бирок эгер буйрук жок болсо баары бир болбойт да. Жөн эле жүрө берейинчи деген ойлорум көп ушундай болот да учурлар. Буйрукка аябай ишенип алгам. Так мындай пешенеге жазат деп коюшат го. Ооба, буйруганы чынында эле буйруганы да. Ушундай да. Ооба. Айгерим, эркесиз. Өзүңүздү өспүрүм кыздардай алып жүрөсүз. Өзүңүзгө ошол нерсе байкалабы? Байкалат көп учурда. Кээде чычалап кетем, жок депчи, бирок элдерге көбүрөөк билинет да сырттан. Анан ошол нерсеге кошулуп, өзүмдү түздөгөнгө, оңдогонго аракет кылам. Сиз ырчысыз, Сизди ырчы катары тааныбай койсо, жагымсыз болобу? Болот, албетте жагымсыз болот. Болот, жагымсыз. Мисалы да бир эле элементарный нерсе, эки ырчы жүрсөк, аны таанып сени тааныбай койсо, мисалы обидно да. Бирок айла жок деп өтүп кетет. Билбесеңге салып койсун. Сулуулук салондо иштейсиз. Ооба. Көп убакыттан бери эле, Ооба. Анан ырчылык менен акча таба албай жатасызбы? Таап баштагам негизи. Бирок тигил жумушуман кандай десем, мен аяктан акча таап ырчылыкка салам да. Анан азыр аябай баягыдай укмуш акча ырчылыктан таба элек, ошондуктан жумушта да иштеп жетишип, бул жактан дагы иштеп жетишип атам. Ырчылыктан акча таап атам негизи. Сөз көтөрө аласызбы? Көтөрө албайм көп учурда. Ичимдик ичесизби? Жок. Уялганда бетиңиз кызарабы?
Уялганда бетим кызарбайт. Мындай көзүн карай албагам да адамдар. Мисалы сизден уялсам, көзүңүздү карай албайм, ушундай болот, бирок кызарбайм. Эртең менен турганда Айгерим, биринчи шымды кийесизби же байпакты кийесизби? Биринчи пижаманы чечем. Оригиналдуу жооп болду, өзгөчө, Дайым эле Айгерим арыктоонун аракетин көрүп жүрөсүз да? Организмиңиз толуп кетүүгө жөндөмдүүбү же эркиңизди башкара албай жатасызбы? Жок, ошо толуп кетүүгө жөндөмдүү. То есть кандай деп коет? Склонность бар да, полноте. Ана ар дайым эле арыктаган жолунда эмесмин негизи. Мен өзүм толуп, өзүм арыктай берем да. Анан ошо толгондо мен кайсы учурда арыктайм деп ушинтип ойлоном. Именно мындай эфирге, бирдекеге барганда толук чыгып каласың го. Биякта кичине кичирээк болсоң дагы эфирден еще больше көрсөтүп салат да. Ана элдин баары комментарий жазат го, арыкта, ошондо аябай катуу тийип, арыкташ керек деп ойлонуп калам. Өзүңүз канча килограммсыз? Азыр 57-мин. Жакшы эле экен да. Көп, ооба. Жок, көп эмес. Туура эле го, 57 же көппү? Эми арык эмесмин да, бирок мындай бир аз төлөп. Жакында эле бир крим авторитет каза болуп, сиз анын айылдашы, карындашы катары пикириңизди айтып чыктыңыз да? Айрымдар сизди муну менен хайп издеди деп жатышат, ошондойбу? Ошол нерсеге как раз жооп бере алайын. Бул жерде мындай да. Эмне үчүн мисалы да, мен өзүм ушуну жазышты го. Бул нерсени мен өзүмдүн даже атам туура кабыл алды да. Мен эң биринчи атама айттым. Сизге башка бирөө көрсөткөндөн көрөк, мен сизге биринчи өзүм көрсөтөйүн деп туруп, ошо интервьюну полный окуп бердим. Папам сразу нормально сонун кабыл алды. Эмне болуп атат? Сен эмнеге мага мынтип көрсөтүп атасың? Просто көп элдер ушун туура эмес деп ойлоп атышат десем, туп-туура эмне үчүн сен анын жакшылыгынан башка жамандыгын көргөн жоксуң да. Ал сенин жердеш байкең да. Эмнеге антип атасың деп аябай жакшы кабыл алды. Мен да оюм мындай да, мисалы тирүү кезинде братан деп сүйлөшүп, допустимчи, не борсок деп тиги тойго ырдап кой барып деп мен ырдап коем. Анан менде бирдеке проблема жаралып калат да, кыла албаганчы. Ушундай болуп атат байке деп ушинтип койсоң, 5 мындай 2 кылбайт да сөзүңдү. Кайра чалат, мындай кылып кой. Эмнеге мен ошол жакшылыктарын мисал көрүп туруп, анан кийин өлгөндөн кийин, каза болгондон кийин тааныбайм деп жашырып коюшум керек. Туурабы? 4-5 жолу мен действительно чоң проблема болгон. Проблема дегенде кандай? Ал могу ырчылык жакта. Эми биздин проблемабыз эмне болот? Кыз кишинин проблемасы кичинекей эле нерсе да. Бирок ошол нерсени деле мен мисал кыла албай жатсам же мындай связьдар керек болсо, допустим да, ошол чече албай жаткан нерсе болсо мен байкеме чалып айтчумун. Ушундай болуп атат депчи. Ал нерсени башка жол менен деле мынтип чече алсам болот болчу, бирок именно ошо байкем турганда мен ошого көп ишене алгам да. Айтсам сөздү 2 кылбайт, жөнөтүп коет. Мисалы, мындай болуп атат, машина керек болуп атат. Машина жөнөтүп коет. Бир эле моментти айтып кетейин, пример кылыпчы, ойлонуп калбаш үчүн. Эмне? Мен көлдө клип тартып жүргөндө мен алып барган чоң команда болчук. Машина алып барган, ал срочно кетиш керек болуп кайра кетип калганда, анан ошол моментте башка деле машина мен таба алам да, тапсам болот туурабы, издесем болот, бирок эмнегедир оюма байкем келди, чалып айттым. 5-тен кайра ошо башка бала чалып, эртең 8-де болуп калабыз. Чоң машина жөнөтүп койду. Бир күн кечке бизди клипте ташыды, тамак алып берип, полный кылды, үйлөрүбүзгө жеткирип кетип калды. Ошол деле мисалы мен үчүн чоң жардам, аябай ыраазы болгом. Ушундай нерселерди мага действительно жардам катары кылып берген. Ошол. Сиздин билдирүүңүздө ал адамдан акча алчу эмесмин деп дагы айтканыңыз бар экен да, ал адам сизге акча сунуштачу беле? Жок, сунушта. Просто жана ал байкем жөнүндө сөз болсо элечи, эме го. Буларга акча берчи, буларды бакчы, тигинчи, мынчы деген нерселер көп го. Эми адам мамилелери акча менен чектелбейт да. Мисалы, мен даже ал акча жөнүндө сөз да болчу эмес, потому что мен өзүм андай сөз кылчу эмес, мага Кудайга шүгүр өзүм акчам жетет да. Анан мени жанынан тойлорго ырдатып коет го. Чалат, Тасмияга барып койчу бүгүн, тияк. Анан карточкага кадимкидей салып коет кайра ошол тойдун акчасынчы. Честно, мындай ушундай сонун эле мамилелер бар болчу. Мен байкем менен жолукканда эмесмин бир жолу. Кудай деле турат, истеде көрүп турат баары. Жолукпай эле телефон аркылуу ушунча жакын
жакшы байкенин элеси калып кетти да. Ырчыларга колдоо керек дептир да. Сиз дагы айтып атасыз, ырчыларга колдоо керек деп. Ырчыларга эгер материалдык колдоо эмес болсо, башка кандай колдоо керек? Башында эң биринчи таанышкан кезде ошентип айткан да. Колдоо керек болсо, ал анткени ар бир ырчылар жардам сурай берип көнүп калган да. Тааный калып эле жардам сурап, ырчылар эле эмес, актер полный жардам берчү да. Бүт билебиз биз кино тартып жүргөн бияктагы баардык байкелер баарына эле жардам берген көп учурда. Анан ошолор ал көнүп калганда, значит, любой шоу-бизнесте адамга жардам керек экен деп ойлоп калганда байкем эсиндечи. Ошондой болгон башында. Анан жок, рахмат, мага эч кандай жардам керек жок деп ушундай сөздөр болуп, анан кийин уже жакындашып кеттик да, байке жакын чалып сүйлөшүп каласың, ушундай болуп калат. Анан ошондо жанагындай эле проблемалардан сүйлөшүп айтып калчумун, ушундай болуп атат десең эле, кылып бериңизчи дебесең деле, ушундай болуп атат десең эле чечип коет да. Анан ошол анан кичине сүйлөп бердим эле, ошону хайп деп жазып атышат да. Катуу тийдиби? Тийди катуу. Неге хайп, мен кантип өлгөн адам үстүнө хайп жаратам деген нерсе болду да. Ошол катуу тийди, а башка нерсе эч катуу тийген жок. Мен бардык болгон нерсени эле айттым. А эмнеге мен айтпаш керекмин? Эмнеден коркойн? Туурабы? Актанганды жактырасызбы? Актанганды жактырам, когда жок жерден сени күйгүзөт го. Жактырам дебейм, мен актанам да. То есть, ладно деп кетип калган адамдардан эмесмин. Жок жерден күйгүзүп, мойнуңа коюп ушинтип атсам, мен албетте актанам, ыйлабайм даже, көтөрө албайм да. Маегибизди башка темага буралы. Айгерим. Көп болуп кетти. Айгерим, ушак айтасызбы? Ушак негизи айтып монтип отурган жаман көрөм, аябай, бирок өзүмдүн жакын адамдарым болсо ушакташып кой берем. То есть келип бирдеке жөнүндө сүйлөшүп, ал деле ушакка кирет да, туурабы? Бир адам жөнүндө сүйлөсөң деле ал ушакка кирет. Ал жаман деп атасың, жакшы деп атасың, билбейм, бирок мынтип сүйлөшүп отурам, айтпайм деп эле эметпейм. Ушакты айткан же бир ушакташкан жагабы, же болбосо көбүнчө ушакты уккан жагабы? Жагат дебейм негизичи. Бул эми тамашалуу суроолор, Ооба. Тамашалуу суроолор, кыска-кыска жооп бере берсеңиз болот. Жагат же жакпайт дебейм, бирок ошол нерсени жашоо экен да, кылат экенсиң адам болгондон кийин. Бирөө менен бирөө жөнүндө сүйлөшүп атсаң, сүйлөшүп атасың, кошулуп алып сүйлөшөсүң, ошол ушакта мисалычы. Анан жок айтпайм деп эле жөн эле эмне калып эле. Сиз кайнене болсоңуз, уулуңузга өзүңүздөй кыз алып берет белеңиз? Ооба, алып берет болчумун. Эгер ал алса да койду. Айгерим, душтан көбүнчө кайсы ырды ырдайсыз? Азыр үн созсоңуз дагы болот. Душтан ырдабайм мен. Ырдабайсыз. Адам көп окуса мээде бош орун калбай калышы мүмкүнбү? Бош орун. Айтып коет го, баягы өлө көп билген адамдар кичине эмерек болот депчи, тайкыраак болот депчи. Анан ушинтип уккам, бирок өзүм кандай болот экенин чындыгында билбейт экенмин жогун. Оо жок аял орсок уй сайт деген бизде макал бар да. Сиз бул макалды кандай түшүнөт элеңиз же кандай чечмелейт элеңиз? Бунун түшүнүгү менчи мындай, оо жок аял каалаганын кыла берет дегендей да. Каалаган эмне кылгысы келсе ошону кыла берет деген нерсе деп түшүнөм мен. Оо жоксузбу? Жок, мен андай эмесмин. Оо жок эмесмин. Эмнеге айымдар шым кийсе жарашат, эркектерге юбка кийгенге болбойт? Билбейт экенмин аны. Өзүңүздүн ой жүгүртүңүз менен бир нерсени айтсаңыз болот. Бул логикалык дагы суроо эмес, бул Юбка бирок тамашалуу суроо. кийишет го, шотландецтер. Жарашпайт бирок, жарашпайт. Билбейм эмнеге экенин. Эгер сиз эртең менен мырза болуп ойгонуп калсаңыз, бир күн эле мүмкүнчүлүк мырза болууга, ал күндү кандай колдонот элеңиз? Мырза болуп калсамбы? Да койду. Мен үйрөтмөкмүн кээ бир балдарга, кыздардын кантип кыздарга ухаживать эткендичи. Типа көрсөтө алмакмын да, өзүм ошол немеден пайдаланып кыздарга ушундай жагат деп.
ошол келди оюма азыр. Сиз күтүп, бирок сизге башкалар бербеген суроо кайсыл? Сиз башкалардан күтөсүз, бирок ал суроону сизге бербейт. Же болбосо бүгүнкү эфирде деле сиз менден күттүңүз, келатканда ушул суроону береби дедиңиз, бирок ал суроону мен сизге бербей койдум. Кайсы суроо? Күткөн жокмун эч кандай суроо. Берип эле атасыз. Берип эле суроолордун тобу. Эмнеге кыздар алардын толтура селфилери бирөөлөргө кызык деп ойлошот? Сүрөттөрү дейли, Ар ким адам өзүндөй ойлойт да, башка адамды дагычы өзүнүн көз карашы менен. Эми бар эмес кээ бирөө көбүнчөлөр. Анан өзүнө тиги жагып атпайбы сүрөттөрчү? Өзүнө эле суктанып сонун карайт, анан башкага дагы ошондой элестетет да, жагат экен деген ойдочу. Ошондой ойлойм. Кыздардын логикасы мына ушундай болот, урматтуу көрүүчү. Кийинки суроо, акыркы жолу качан ыйладыңыз? Кече ыйладым. Эмнеге? Кыз узатты, курбуңузду узатып, Өзүңүзгө Айгерим, күзгүдөн көбүрөөк жагасызбы, же болбосо сүрөттөн көбүрөөк жагасызбы? Күзгүдөн. Сүрөттөн жакпайм вообще. Айгерим, жүзүнөн карап күлүп, артынан жаман сүйлөйт деп айтып калышат го. Жүзүңө карап күлүп коет да, артынан жаман сүйлөйт депчи. Сизде мына ушундай учурлар болобу? Баары бир адамбыз да. Мен башкаларга кылганбы же мага кылганбы? Жок, сиз башкаларга. Кээде ушундай туура келеби? Сиз жактырбайсыз, бирок күлүп, аны менен сүйлөшкөнгө, аны менен күлүп, диалогту алып кеткенге туура келет. Конечно, ошондой туура келет. Көп эле учурда андай туура келет. Мисалы, шоу дүйнөдө биздин арабызда эле, мисалы, может, мага адамдар жакпайт, кээ бирөөчү. Бирок айла жок да, мен эмне баарыбыз турсак, мен аны сен жакпайсың деп тигилер менен сүйлөшүп, ал менен сүйлөшүп коймок белем. Надо будет учурашканга туура келет. Деп жыргап сүйлөшкөнгө туура. Именно ушул шоу дүйнөдө ушул нерселер көп болот да. Мен сизге биз даярдаган 30 суроону узаттым, Айгерим. Анан эфирден жүрүшүндө чачыңызды улам кармап, колуңузда кармап аттыңыз да, психологияда айтып коет го. Аябай сүрдөп, толкундангандын белгиси депчи. Бүгүн эфирде толкундандыңызбы? Толкунданган деле жокмун. Билбейм эмнеге анттым. Мен негизи эле чын айтсам, бүгүн эле эмес, любой эле эфир болобу, концерт болобу, өзүмдү эл алдына тартуулаган учур болот го. Ошондо мен обязательно толкундум. Эч кандай болгон эмес, менде мындай уверенно депчи, ушундай адам экенмин, билбейм. Анан постоянно толкунданып жүрөм да. Качан өтүп кетет экен деп күтүп жүрөм. Сон, Айгерим, биз бүгүн сиздин акыркы жаңылыктарыңыз, сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу баарлаша албай калдык, себеп дегенде биздин берүүнүн форматы ушундай болчу. Обу жок суроолор, биз даярдаган обу жок, анан дагы ыңгайсыз суроолорго өзүңүздүн жакшы бир жоопторуңузду бердиңиз. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Комментарийдин астына жаман сөз жазбаңыздар. Анан туура эмес нерселер болсо барыңыздардан кечирим сурайм. Туура нерселер болсо колдоп, коштоп мен менен бирге болуп туруңуздар. Сон болду, элдин ою менен эсептешесизби? Ошондой туура болуп калды, уже эсептеш керек болуп калды. Негизи мен эсептешпейт элем. Андай эмес да характерим. Айла жок, бара-бара ошол нерсеге да бир аз көнүш керек болуп калды. Элдин ою менен эсептешип атып өзүңүз кыйналып кетпейсизби? Бирөөгө отчет берип атып, бирөөдөн актанып атып. Мен негизи ошентип эл менен эсептешпейм. Эл эмне дейт деп жашабайм да негизи. Урматтуу көрүүчү, сиздер Супер ТВ каналынан обу жок 30 суроо долбоорун көрдүңүздөр. Эфирде мен Айжан Нурманбетова алып бардым, ал эми эфирдин коногу, берүүбүздүн коногу таланттуу ырчайым Айгерим Эшим болду. Ал эми сиздер менен башка берүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар дейбиз.